Assalamu alaikum. Ашказан, жоон ичеги жана ички ичегилер тууралуу өтө маанилүү болгон маалыматтар жеткирмекчимин. Андыктан көңүл буруп багасыздар. Ар бир органдын өзүнүн так аткарган кызматы бар жана өзүнүн жеке өзгөчөлүгү бар. Ашыкча эч нерсеге муктаждык дагы жок жана ашыкча нерсе ал жерге кирилбейт дагы. Бирок ар кандай өзгөрүүлөргө байланыштуу сырткы жана ички таасирлерден улам жабыркаган учурда ушул өзгөрүүлөр башталып кетиши мүмкүн. Айта кетсем, ашказанды тегирменге салыштырсак болот. Ал бардык ооздон түшкөн нерселерди андан бетер майда кылып ички эчегиге өткөрүп берет. Ал эми ички эчегиде болсо, ошол желинген нерселер азык зат болуп канга өтөт. Анан жоон ичегиге түшкөндөн кийин ал ошол тамак аштын бардык калдыгын сыртка чыгарып жиберүү кызматын аткарат. Мындайча айтканда, копол айтканда ушундайча бөлүнөт. Анан дагы анын ар бир жоон ичеги менен ички эчегинин ички чөйрөсү бири-бирине окшобойт. Ички эчеги менен ашказандын дагы ички чөйрөсү бири-бирине окшобойт. Бирок ооруп кала турган болсо, ушул нерсе бузулуп кетиши мүмкүн. Эмнеликтен бүгүн сиздерге СИБР же болбосо синдром избыточного бактериального роста деген оору тууралуу айтып бермекчимин. Ал болсо, жөнөкөй тил менен айтканда, ички эчегиде болбош керек болгон нерселер болуп кетет жана ал жабыркайт. Анын натыйжасында бүтүн дене жабыркайт. Негизи ички эчегиде бактерияга орун жок, ал ар дайым таза боюнча иштейт. Эгер ооруп кала турган болсо, микроб түшүшү мүмкүн. Микроб кайсы жактан түшөт? Же өйдөдөн, же аркадан. Негизи биз тамак менен кошо ар кандай микробторду да кошо жутабыз. Мисалы, алманы арчыбай деле жуубай деле жеп койгон учурларыңызды эстеп көрсөңүз, ошондо канчалаган микробтор кошо кирип кетет. Бирок ашказандын соляная кислота деген ушул кислотасы бардык микробторду өлтүрүп, анан тамак ашты гана өткөрүп берет. Ошондо зыянсыздандырылган болуп калат. Бирок ар кандай эми ашказандагы жабыркайт, ошондон улам микроб кээде ашказанда өлбөй өтүп кетиши мүмкүн ичегиге. Ошондо ошол аркылуу ички эчеги жабыркап калышы мүмкүн. Дагы бир жолу бар. Жоон ичегиде негизи микробтор жашайт, биз үчүн пайдалуу болгон. Алар болсо тамак аштын калдыктарын зыянсыздандырып, сыртка чыгарып жиберүүгө жардам берет бизге. Бирок кээде ошол микроб дагы ички эчегиге жоон ичегиден өтүп калышы мүмкүн. Кантип? Жоон ичеги менен ички эчегинин ортосунда клапан бар. Клапан дегенди эшикке салыштырып кое берсеңиздер болор эт. Бир бөлмө менен экинчи бөлмөнүн ортосундагы эшикке. Ал ар дайым бир эле тарапка ачылат дагы кайра жабылат. Ошол учурда, мисалы, ички эчегиден жоон ичеги тарапка ачылып, тамак аштын калдыктары түшүп аткан учурда кайра жабылат. Ошол учурда өйдөдөгү гана нерселер жоон ичегиге өтүш керек ички эчегиден. Бирок кандайдыр бир себептен улам жоон ичегидеги микробтор ички эчегиге өтүп кетиши мүмкүн. Ушундан улам дагы жабыркайт. Натыйжада эмне болот? Натыйжада ошол жерде бизге аш болушу керек болгон бардык азыктар, белок, май, углеводдор сиңбей сыртка чыгып кете берет. Жана кандай белгилери бар мунун? Өйдөдөгүнү дагы бир жолу айтып коеюн. Ички эчегиде микроб болбош керек, бирок ага жоон ичеги же болбосо ашказан жабыркаса микроб түшүп калышы мүмкүн. Өйдөдөн дагы түшөт, төмөнүнө дагы ошол жоон ичегиден дагы ички эчеги өтүп калышы мүмкүн. Муну билдиңиздер. Эми ушул ситуация же болбосо ушул нерсе болгон болсо, кандай белгилер болот адамда? Адамда ичи оорушу мүмкүн, дайым болбосо дагы кээде оорутуп турат. Анан дагы ич курулдашы мүмкүн, ич көөүшү мүмкүн. Анан көбүн эсе ич өтө турган болуп калат. Ич каткан учурлар деле бар, бирок көбүн эсе өтүп калат. Ушул негизги белгилери. Анан дагы синдром малабсорбция деген дагы бар. Ал болсо тамак аштын аш болбой калуусу деп айтылат. Көп учурда организм толук жабыркап, ушул экөө кошо жүрөт өзү негизи, СИБР менен малабсорбция. Натыйжада адам арыктап дагы кетет. Жана
ушул өйдөдө айтылган белгилер болот. Эгерде сизде ушундай белгилер көптөн бери катталып жүргөн болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек болот. Эч кур дегенде өзүңүздүн ошол жакын жайгашкан жердеги дарыгерге көрүнөсүз. Сиздердин аймакты караган болбосо, терапевтке жана дагы гастрентолог врачка учурашыңыз керек болот. Бул ооруну өзүңүз жеңе албайсыз. Сөзсүз түрдө дарыгердин жардамы сизге керек. Эгерде ушул оору менен күрөшүүдө экөөңүздөр тең, врач дагы сизге жакшы сунуштарды айтып, сиз дагы айтылган нерселерди так аткара турган болсоңуз, буюрса баары артта калат, ооруну жеңип чыгасыз. Анан дагы азырча балким убактылуу барууга мүмкүнчүлүк болбой атса, сизге айрым сунуштарды айтып өтөйүн, ошолорду үй шартында аткарып туруңуз. Демек, буга чейин деле бул сунушту көп эле айтып келем. Дайыма эмес, жумасына бир жолу болсо дагы ач кабуулуу менен организмди тазалап туруш керек. 24 сааттын ичинде эч нерсе жебейсиз, жалаң гана суюктук, суунун өзүн гана, эч кандай аралашмасы жок, таза сууну гана ичип турасыз. Ушул нерсени айына 2-3 жолу болсо да аткарып турсаңыз, буюрса сиздин организмиңиз үчүн, ошо катары ички-чегиңиз үчүн дагы өтө пайдалуу болот. Анан дагы тамак аш рационуна сарымсакты көп нерсе кошуп колдонуп турсаңыз, ал дагы ушул нерсеге, өйдөдөгү көйгөйгө бир топ пайдасы тийип, жеңилдетип турат. Бирок кантсе да бул айырыласы жоктун иши деп айткым келет. Андыктан сөзсүз түрдө дарыгерге жолугуңуз, анын кеңеши менен зарыл болгон анализдер, текшерүүлөрдөн өтүп туруп, анан дарыланууну баштаңыз. Буюрса сиздеги көйгөй өзүнүн чечимин табат. Анча мынча кереги жок эмес, сүйлөп атып тилим бурулуп кетип атты. Аны туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бүгүнкүгө ушул.